курмандыкка чалына турган жандыктар жөнүндө. Урматтуу мусулман бир туугандар, Курман айт күнү дагы жакын калды. Ал күнү баарыбызга белгилүү, мусулмандар айт намазын окуп бүткөндөн тартып, Алла субханаху ва тааляга жакындашыш үчүн, ал заттын алдында соопторго жетишиш үчүн өздөрүнүн курмандыктарын чалып башташат. Эми ошол курмандыкка чалына турган жандыктар жөнүндө кыскача маалымат. Кайсыл малдардын түрлөрүн, кайсыл жандыктарды курмандыкка чалса болот, мына ушул жөнүндө кыскача түшүндүк, урматтуу мусулман бир туугандар. Ошол малдардын түрлөрүн айтканга чейин бир ооз сөз, урматтуу мусулман бир туугандар. Могул курмандык чалуу боюнча. Көпчүлүгүбүзгө белгилүү, курмандык чалуу, кан чыгаруу бул динибиздеги улуу ибадаттардан болуп эсептелет. Намаз сыяктуу эле, ошол ажылык, орозо жана башка ибадаттар сыяктуу эмне улуу ибадаттардан болуп эсептелет. Курмандык чалуу, кан чыгаруу. Алла субханаху ва тааля Куранда «Фасолли ли раббика ванхар» деп курмандык чалууга буйруган. Албетте, мүмкүнчүлүгү жеткен адамдарга. Эмне деп атат? «Фасолли ли раббика» Раббиң үчүн намаз окугун, андан кийин «ванхар» жана эмне курмандык чалгын деп айтып атат. Жана Раббиң үчүн курмандык чалгын деди. Демек, урматтуу мусулман бир туугандар, курмандык чалуу бул ибадат. Анан ал ибадат Алла субханаху ва таалянын өзүнө гана арналат. Курмандыкты биз Аллахтын өзүнө гана чалабыз. Башка эч кимге кан чыгарып, курмандык чалынып, же кан чыгарылып бирөөгө андай арналбайт. Себеби айтканыбыздай, курмандык чалуу, кан чыгаруу бул башка ибадаттар сыяктуу эле бир ибадаттын түрү. Ошондуктан биз бул курмандык ибадат экендигин жакшылап билип алып, чын ыхластуулук менен ошол ибадатты жасаганга аракет кылышыбыз керек. Демек, башка ибадаттар сыяктуу курмандыкка дагы жакшылап көңүл бөлүшүбүз керек. Мына ошол максатта биз ошол курмандыкка эмне жандыктарды, кайсыл малдарды чалуу керек деген нерсени дагы айтып турабыз да. Демек, бул биринчи ошол айтканыбыздай кыскача эскертүүбүз. Андан кийин, урматтуу мусулман бир туугандар, курмандыкка кайсыл жандыктарды чалабыз? Кайсыл малдардын түрлөрүн курмандыкка чалса өтөт? Муну бизге Алла субханаху ва тааля Курандагы Ал-Ан'ам деген сүрөдө белгилеп койгон. Ал кайсыл малдар десек, ал үй жаныбарларынан 4 түрлүү жандык. 4 түрлүү малдар курмандыкка жарайт. Андан башкаларын курмандыкка чалганга болбойт. Чалса дагы өтпөйт. Ал кайсыл 4 түрлүү жандык? Биринчиси, Алла субханаху ва тааля айтканыбыздай ошол сүрөдө эскерет: «Ва язкуру исмаллахи фи айямин ма'луматин ала ма разакахум мин бахиматил ан'ам» деген. Бахиматул ан'ам алар кайсылар? Биринчиси төө. Төөнү курмандыкка чалат. Ал эми экинчиси болсо эмне? Уй. Уйду курмандыкка чалынат. Экинчи ошол түрү кайсыл экен? Уй. Ал эркеги болсун, эмне? Ургачысы болсун. Өгүз, бука болсун же ургачы мал болсун. Уй болсун да. Демек, экинчи түрү уй. Ал эми үчүнчү түрү болсо, урматтуу мусулман бир туугандар, бул койлордон чалынат. Ал эми төртүнчү түрү бул эчки. Эчкилерден. Ургачы эркеги. Койдун дагы ургачы эркеги. Ушул 4 түрлүү эмне жандыктарды, малдарды эмне курмандыкка чалса болот. Ал эми жылкы жок. Курмандыкка чалганга болбойт. Себеби Куранда айтканыбыздай, эскерилгендей, эмне шариятыбызда көргөзүлгөндөй, курмандык бул ибадат. Анан айтканыбыздай, ал ибадат ушул 4 түрлүү жандыктардан чалынат. Төөлөрдөн, уйлардан, жана койлор, жана эмне төртүнчүсү эчкилер. Ушул 4 түрлүү малды курмандыкка чаласыз, урматтуу мусулман бир тууган. Ал эми башка жандыктар болсо, айтканыбыздай, бирөө жылкы соем деп атат да курмандыкка. Жылкыны курмандыкка чалам дейт. Ал ушунчалык семиз, эттүү, кымбат баалуу жылкы болсо деле жок, курмандыкка өтпөйт. Анткени бул жылкыны курмандыкка чалуу деген динибизде келген эмес. Бул ибадат болгондон кийин динде кайсыл түрдөгү малдарды, жандыктарды курмандыкка чалынган, ошол гана малдар, ошол гана жандыктар өтөт.
Ал эми андан башкалары жок. Ал канча эттүү болсун, канча эмне баасы кымбат болсун, ал айырмасы жок. Аларды курмандыкка чалганга болбойт. Ошондуктан урматтуу мусулман бир туугандар, курмандыкка чалам деген адамдар ушул 4 түрлүү малдардын кайсыл биринен чалса боло берет, кайсыл бирин тандап. Ал эми ошол уйларга, уй менен төөгө келгенде ооба бир эскертип айтып коелу. Бул уйду төөнү курмандыкка чалып атканда эмне 7 адамга чейин шериктеш болуп чала берет. Бир төөнү мисалы. Жана ошондой эле бир уйду кунажынды дейли 7 адамга чейин шерик болушуп, эмне акчаларын чыгарып, 7 адам бир кунажынды курмандыкка чала берет. Ал эми кой менен эчкиге келсек жок. Аны бир эле адам гана чала алат. Албетте бир адам дегенде ошол үй бүлө бала чакасынын атынан бир эле адам өзү үй бүлөдөгү ата да ошол курмандыкка чала алат, урматтуу мусулман бир туугандар. Демек ошол курмандыкка чалына турган малдар, жандыктар мына ушулар. Алла субханаху ва тааля баарыбызга товфик берсин.